Марал радиосу өз уктурууларын түз ободу айлампа программасы аркылуу улантат. Бүгүн мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул убакта сурооңузду 68 06 06 телефон аркылуу берсеңиз болот. Мындан тышкары 0552 68 06 06 студиянын номери. Бул бизге WhatsApp аркылуу келе турган телефондун номери. Келген меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов. Саламатсызбы? Ошондой эле ушул эле фонддун топтомо пенсиялык системаны өнүктүрүү секторунун башчысы Ынтымак Мурзахматов. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Мен угармандардын эсине салып өтөм, мамлекеттик топтомо пенсиялык фондко байланыштуу сурооңузду узата берсеңиз болот. Адегенде ушул топтомо пенсиялык фонд деген эмне, ушундан баштайлычы. Бул эгер мен жаңылбасам, бизде Кыргызстанда 2010-жылдан баштап иштеп жатат окшойт. Маанисин түшүндүрүп берсеңиз, анан конкреттүү суроолорго өтө баштайлы. Ынтымак мырза, сиз бересизби жоопту? Мен берем, рахмат. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Мамлекеттик пенсиялык топтомо фондусу сиз айтып кеткендей 2010-жылдан баштап биздин Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу системасына киргизилген. Бул пенсиялык системанын бир компоненти болуп эсептелет. 2010-жылдан баштап биздин камсыздандырылган жагандардан 2% өлчөмүндө бул фондко камсыздандыруу төлөмдөрү чогултулуп келет. Негизги бул мамлекеттик пенсиялык топтомо фондунун киргизилишинин негизги себептерин болуп, бул кийинки узак мөөнөттөгү биздин пенсиялык системанын демографиялык жана башка көйгөйлөрдөн камсыздоо максатында киргизилген. Ошол учурда биздин социалдык фонддун финансылык акыбалы жакшы болуп, бизге ошо 2% өлчөмдө төлөмдөрүн мындай четтетип, азыркы бүгүнкү болуп аткан төлөмдөрдөн мындай запас сыяктуу деп айтсак болот, орусча айтканда. Ошондой болуп алынган. Мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп, бул азыркы төлөмдөргө жөнөтүлбөйт. Ар бир жаран, ар бир камсыздандырылган адамдын өзүнүн жекече эсебинде сакталат. Башкача айтканда, бул ар бир жарандын өзүнүн каалоосу менен чегериле турган каражат болуп эсептелет экен. Өзүнүн каалоосу менен эмес, бул деген ыктыярдуу эмес, сиздин башкача түшүнүп атасыз. Бул деген биздин пенсиялык системадын төлөмдөрүнүн арасында эле чогултулган төлөмдөр. Жок, бирок жаран милдеттүү эмес да? Милдеттүү түрдө чогултулган төлөмдөр болуп эсептелет. Түшүндүрүп койсоңуз да анда конкреттештирип. Бул компоненттин милдеттүү түрдөгү баягы эмеси бар. Анткени ар бир жарандан биз пенсиялык фондко 8%дан кармап атсак, андан тышкары 2%ды Ынтымак айтып кеткендей милдеттүү түрдө ушул пенсиялык топтомо фондко өзүнчө каражат болуп топтолуп атат. Айырмасында айтып кетти. 8 жылдан бери канча каражат топтолду анда? 8 жылдан бери азыркы учурда бул фонддо 16 миллиард сомго жакын акча каражаты бар. Негизи ушул пенсиялык топтомо каражаттарды ким башкарат анда? Пенсиялык топтомо каражаттарын башкаруу тууралуу нормалар бизде мыйзам бар. Анда кандай көрсөтүлгөн? Анда бул башкарууга 3 элемент катышууга укуктуу. Бул башкаруучу компаниялар, жеке пенсиялык фонддор, топтомо пенсиялык фонддор деп аталып калган азыркы учурда, жана социалдык фонд. Социалдык фонд негизги башкаруучу болуп эсептелет, себеби башкаруучу компаниялар башкарууга киришинин бир условиясы болуп, жарандар өздөрү тандаш керек. Эгер ал жакты тандабаган жарандардын акча каражаттары социалдык фонд тарабынан башкарылып жүрө берет. Бизге келген эң алгачкы угарман кайрылып атат да, мен өзүм дейт мамлекеттик мекемеде иштейм, 20 жылдан ашып калды, бул топтомо фондко 2%дан кетип аткандыгын кантип тактасак болот дейт. Мен биринчи угуп атам деп кайрылган экен. Рахмат сурооңузга, урматтуу угарман. Бул такташ үчүн сиз деген биздин райондук башкармалыктарга кайрылып, ал жактан өзүңүздүн жеке эсебиңизден көчүрмөнү сурашыңыз керек, жазылып. Ошол көчүрмөнүн ичинде көрсөтүлөт. Же болбосо ооз эки түрүндө деле өзүңүздүн жашыңызды, иштеген жериңизди, иштеген мөөнөтүңүздү айтсаңыз, биздин кызматкерлер сизге консультация берет.
Уланталык азыр байланышта угарман бар, кулак салсак. Саламатсызбы? Алло, ассаламу алейкум. Угат аласыз сизди. Таңыңыздар менен нарына чыгып жатам. Атым Кубаныч. Мен бир суроом бар да, мындай эл арасында мындай болуп атат да. Пенсия көбөйөт деп жылда көбөйүп атат. Кудайга шүгүр. 10%тен көбөйүп, же болбосо 8-9%тен көбөйүп анан кийин кайра эле товар, жол кире, май, солярка дегенде дыйкандарга кыйынчыраак болуп эле айырмасы жок болуп калып атат да. Мындай толук жок экен деп атат да. Көбөйткөн мененчи тиягы кымбат болуп атпайбы депчи. Экинчи суроом, жанагы соцфонддон анан соцташтан алат эмеспи? Мисалы, тубаса майыптар болуп калгандар, алар соцташта кирет. Мен түшүнөм, просто элдин суранычы боюнча суроо берип атам да. Пенсионный фонд менен же соцташтын экөөнөн албай калып атат да. Кээ бири 22-23 жашындагы майып болуп калып атат. Ал 22-23 жашка сен иштеген эмес, соцташтан актасы көбөйбөйт. Инвалидность соцфонддон болсо бул иштеген эмес деп коюп атат. Ушул тубаса инвалидтердики көбөйүп атат. Ушундай нааразычылыктар болуп атат. Соцфонд менен соцташтан биргелектүү иштесеңиз, уштерден так маалымат берип коесузбу, жеңиш мырза? Рахмат сизге. Рахмат, саламатсызбы Кубаныч аксакал. Мен сизди көптөн бери радио аркылуу тааныш эле болуп калдык окшойт. Чындыгында эле бул жерде эми социалдык камсыздоо менен социалдык камсыздандыруунун айырмасын туура түшүнүшүбүз керек. Социалдык камсыздандыруу деген бул ар бир жаран өзүнө социалдык төгүмдөрдү төлөп, стаж катары баягы стажын толуктап, ошону менен кийин келечекте кандайдыр бир учурлар келип калган учурда, мисалы үчүн карылыгы келет, майыптыгы болуп калат, же болбосо багысынан ажыраган учурда пенсия түрүндө ошол акчаларды кайтарымдуу төгүмдөр болуп эсептелет. Ал эми социалдык камсыздоо бул мамлекеттик саясат болот. Бул социалдык камсыздоо ар бир жарандын ошол төккөн төгүмдөрүнүн көз карандысыз эле мамлекет тарабынан кепилдене турган төлөмдөр болуп эсептелет. Ошондуктан бул жерде эки министрликтин баягы башкармактын айырмасы ушунда болуп атат. Анан бул социалдык камсыздоону бул республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлгөндүктөн бул жерде жалпы финансылык баягы абалга жараша болуп атат. Анан өкмөт тарабынан чечимдердин негизинде мына көбөйүп келатат. Эми ал баягы бала кезинен майыптарга эмне үчүн бат-бат көбөйбөйт деген суроого ушундай жооп берет элем. Бул ушул финансылык абалга жараша болот, республикада экономикага жараша. Ошондуктан бюджеттин акчасы, каражаты толугу менен мүмкүнчүлүк берсе, анда көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы ошо балдардын жанагы жөлөк пулдар сыяктуу эле майыптардын да жөлөк пулдары көбөймөк. Ал эми социалдык камсыздандыруунун негизги принциптери бул айтып аткандай эле, канча акча төлөнсө ошого жараша биз мүмкүнчүлүк болуп атат. Жылда көбөйтүп турганга, быйыл дагы мына буюрса жакында көбөйөт деген үмүт күтүп атабыз. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Сурооңузду 68-06-06 телефон аркылуу бериңиз, же бизде WhatsApp номерибизге дагы суроолорду жөнөтүү мүмкүнчүлүгү бар. 0552-68-06-06. Дагы бир угарманыбыз сурап атат да. Пенсиялык топтомо каражаттарын алуу боюнча каяка кайрылса болот, жана кандай документтер керектелет деген. Бизде мыйзамдарда көрсөтүлгөн бул пенсиялык топтоо фонддор милдеттүү фонд болгондуктан буну алуунун өзүнүн негиздери болуш керек. Кыскача айтсак бир 5 негиз бар. Бул биздин пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзам негизинде пенсияга чыкса, башкача айтканда, мисал катары жашы келип пенсияга 63-58 жашта, ошондо биздин райондук башкармаларга кайрылып, ошондо пенсия менен кошо чектелип берилет. Же болбосо биздин мамлекеттен жарандык камсыздандырылгандан биздин жарандык болуп жүрүп, анан башка мамлекетке туруктуу жашоого чыгып кетип атканда, же чыгып кеткенден кийин ошо бизде жашабай калдым деп баардык документтерди берсе, баягы чыгып кетүүгө жөнүндө баракчасы,
башка өлкөгө барып катталган документтерин жиберсе, биз аны төлөп беребиз. Андан тышкары баягы мураскерлерге камсыздандырылган адамдын көзү өтүп кетсе, анын мураскерлерине төлөнүп берилет. Калтырса болот экен да, мураскерине. Кадимки деле баягы орусча завещание деп коебуз, ошого жазып кетип атышат. Кээде балдар калып калат, алардын энеси же атасы кайрылып алып атышат. Уланталык дагы бир угарманыбыз азыр байланышта экен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Угат алып сизди. Биз дагы пенсияга чыгалды деле 41 жаш 8 ай экен биздики интерный стажчы. Анан тетиги техникте окуган, техникумда окуган дипломду таап бербесең болбойт деп. Ленский тосонто кыздар айтышат. Анан аны каяктан издейбиз? Дипломду таппай атабыз, анан ошону бир кандай болбосо каяктан подтверждение алып. Подтверждение окуу жайынын түздөн-түз ошол жака кайрылып, ал жерде архивдик маалыматтын негизинде баягы кирген буйрук, окууга тапшырган учурдагы буйрук, анан бүткөндөгү буйруктардын негизинде архивдик маалымат берилет. Окуп бүткөн, толук курсун окуп бүттүк. Эгер күндүзгү бөлүмдө окуса, ошол мезгил стажга кошулат. Ал стажды кошпогондо 41 жылга чыкпай калса, тилекке каршы 60 жаштан мөөнөтүнөн мурда пенсияга укук берилбей калат. Ошондуктан сиздер бул маалыматты алып бергенге аракет кылышыңыздар керек. Окуган жериңиздер боюнча эле азыр эми ал окуу жайы жабылып кеткен жок да. Ошол жердин эле архивинде толугу менен маалымат бар. Студиянын меймандары Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун өкүлдөрү Жеңишбек Мукамбетов жана Ынтымак Мурзахматов. Байланыш номерибиз 68 06 06. Биз жана кеп кылып атпайбызбы? Мамлекеттик ошо топтомо пенсиялык фонд деп, анан мунун бардыгы милдеттүү болуп атса, негизи өзү ошол топтоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулгандагы бир категориялар барбы? Болсалар кимдер? Туура бошотулган категориялар бар. Алар баягы жалпы камсыздандыруу төгүмдөрүнөн бошотулган жаш балдар, улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, ошо ага теңдештирилген категориялардан тышкары дагы азыркы учурда иштеп жаткан пенсионерлер бошотулган. Андан тышкары айымдар жана мырзалардын 68 жылга чейин төрөлгөн айымдар жана 64 жылга чейин төрөлгөн эркек жаран камсыздандырылгандар бошотулган. Бул негизи бул жарандарды бошотуусунун себеби ошол алар пенсияга чыккан учурда алардын топтомо каражаттары өлчөмү анча көп болбой, ал менен байланышкан башкаруу боюнча чыгымдар чоң болуп, анан мындай экономикалык өзүнүн пайдасы жок экен да, ошон үчүн аларды бошоттук. Улантабыз, кийинки угарман, саламатсызбы? Кайра номерди териңиз 68 06 06. Кийинки угарман кайрылып атат. Бул жерде ушул суроону бир топ угармандар берген экен. Ошон үчүн Жеңиш мырза, сиз түшүндүрүп койсоңуз. Октябрдан баштап пенсия көбөйөт деди эле. Бул кайсы бөлүгү, базалыгыбы, анан канча пайызга өсөт, түшүндүрүп берсеңиз деп кайрылган. Бул боюнча долбоорго азыр өкмөттүн кароосунда кол коюла эле. Бүгүн эртең айтылат болуш керек, кол коюуга дайындалган. Негизи эгер жашоо минимумуна жетпесе, пенсиянын өлчөмү 4500 сомго, 4393 сомго жетпесе, пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланат деп 100 сом өлчөмүндө. Ал эми камсыздандыруу бөлүктөрү 7%га былтыркы жылдын орточо айлыктын өсүшү менен баягы баалардын өсүшүнүн орточо көрсөткүчүнөн алынды. Бул 7% деп атабыз. Былтыркы жыл деле ушундай 7% беле? Былтыркы жыл 5% болчу, бирок ал жерде дагы баягы белгилүү бир өлчөмдөн төмөн болбосун деген шарт бар болчу. Бул быйыл дагы ошондой болуп атат. Эгер жашоо минимумунан төмөнкү пенсиялар үчүн көбөйтүүнүн өлчөмү 7%, бирок 250 сомдон кем эмес деген шарты бар. Жана 4393 сомдон жогору болуп, бирок 370 сомдон кем көбөйбөсүн деген шарттар бар. Бул эми долбоор кол коюлуп калса эле жакын арада биз маалымат толугу менен пресс-конференция аркылуу жана массалык маалымат каражаттары аркылуу толук түшүндүрмө беребиз. Азыр даярдоо иштери бүт жерде жүрүп атат.
жакынкы күндөрү белгилүү болуп калат экен да, 10 октябрдан баштап жаңы өлчөмдө пенсионерлер пенсиясынын өлчөмүн алып калат. Угуп атабыз, сиздеби, саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатчылык айта бериңиз. Бишкек шаарынан Кубанычбек. Мурда апабыз пенсияда болчу да. Анан өтүп кетти, каза болуп калды. Анан кийин биз кандай документтерди тапшырып эмне кылып коюштук керек. Ошо өзүлөр эле жака база чыгабыз эмне ошо каза болгондон эмне кылыш керек? Пенсиясын жабыш керек да, төлөнбөйт да. Каза болгондугу тууралуу медициналык справка бар. 8-ci формадагы. Бул справканын негизинде эгер пенсия алуучу болсо, пенсионердин үй бүлөсүнө же сөөгүктү койгон адамга ошол чыгымдарды жабыш үчүн пособие төлөнүп берилет. Канча көлөмүндө төлөнөт? Базалык бөлүгүнөн 10 эселенген өлчөмдө, башкача айтканда 17.800 сом төлөнүп берилет. Ошол кагаздарды тастыктоочу алып келип тапшырыш керек. Бул 8-ci формадагы медициналык справка жана ошол жашаган жеринен сөөгүктү койгондугу тууралуу маалымат. Ким койсо ошол документи менен барып алса болот. Ал эми пенсияны ушунун негизинде каза болгон айыныкын алат. Эгер алган болсо кийинки айдан баштап токтотулат. Эгер албай калса ошол айын 1-числода каза болсо ошол айдын пенсиясы толугу менен төлөнүп берилет. Ал эми албай калса баягы 6 айдан кийин граждандык кодекске ылайык ким мураскер болсо ошонун укугу болсо ошолор алганга укугу бар. Уланталы дагы угарман сурап атат да, пенсиялык топтомо фондунан дейт, эгерде көз өтүп кеткен болсо, анын балдары алууга мүмкүнчүлүгү барбы же аларга берилбейби деп кайрылган. Мамлекеттик биз мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун каражаттарын көз өтүп кеткен жарандын балдары алууга укуктуу болгону мамлекеттик нотариуска барып, мураскерлик тууралуу күбөлүк алыш керек. Ошол күбөлүктө кимди жазып берсе, мамлекеттик нотариус ошол адамдарга төлөнүп берилет. Ошол нотариуска барганда ал кандай көлөмдө, кандай суммада төлөнөт? Бул бир жолку берүүчү болуп эсептелет. Бардык канча каражат топтолсо, ошонун бардыгы 100% эсенен төлөп берет. Болгону эгер мураскерлер бирөө эмес андан көп болсо, ошо нотариус кандай өлчөмдө бөлүп берсе, ошол өлчөмдө төлөнүп берилет. Негизи пенсиялык топтомо каражаттардычы мамлекеттик пенсиялык топтомо фондуга өткөрүп берүүгө мүмкүнбү? Мамлекеттик пенсиялык топтомо фондундагы каражаттар топтомо пенсиялык фондуна өткөрүп берүү мүмкүн. Бул деген жеке фонд болуп эсептелет. Ал үчүн биздин жарандар биздин райондук башкармаларга тиешелүү арыз менен кайрылыш керек. Ошол топтомо фондун тандадым, менин каражаттарым ошол жака өткөрүп бериле, ошол жактан пенсияны ошол жактан алам деп. Уланталы программабызды студиянын номери 680606. Бизге Орусиядан суроо жөнөткөн экен. Пенсияга чыгуу жолу жеңилдедиби же ошол бойдон калдыбы деп сурап аткан. Быйылкы жылы билесиздер, Жогорку Кеңештин депутаттары аркылуу демилге көтөрүлүп, пенсиялардын ушул кайрылуу шарттарын кичине жеңилдетели деген максатта мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Бул мыйзамга ылайык пенсионер арызы менен, паспорттун көчүрмөсү менен, паспорту менен жана эмгек китепчеси менен андан сырткары айлык акы тууралуу маалыматтарды гана тапшырат. Ал эми жанагы мындай тактала турган дагы бир кошумча документтерди социалдык фонд баягы мамлекеттик органдардан өздөрү суратып ала турган болуп атат. Буга байланыштуу пенсияга кайрылуунун мөөнөтү дагы 6 айга эртерээк кайрылса мүмкүнчүлүк берилип атат. Мурун мыйзам боюнча 1 айдын ичинде кайрылчу, баягы укугу келгенге чейин азыр болсо 6 ай эртерээк кайрылып, анан бизге дагы ошол 6 айдын ичинде сурамдарды жөнөтүп, тийиштүү документтерди алганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Бул дагы пенсионерлер үчүн жеңилдик болуш керек, анткени мурда баягы көпчүлүгү бул документтин жок экен, тиги документтин жок экен, бияка жибер, тияка жибер деп арыз муңдар көп болчу. Эми ойлойбуз, бирок ошентсе дагы бул жерден социалдык фонд эми бардык
документтердин тизмеги менен кээ бир жердин учурларда баары бир пенсионердин өзүнүн катышуусу дагы талап кылынып калган учурлар болсо керек. Эми баарын эле соцфонд жыйнап берет деген түшүнүктөн алысыраак болушубуз керек. Айлык акы тууралуу маалыматтарды биз эмгек китепчеси боюнча пенсионер өзү ошол ишканалардан же болбосо архивден алып келип тапшыруусун талап кылып атабыз. Уланталык дагы бир угарман суроосу бар окшойт. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угатабыз сизди. Тил боюнчабы, пенсия боюнча? Комиссия боюнча, тил боюнча комиссия болгондо жакшы экен. Катуураак сүйлөсөңүз. Эмне үчүн шаардык мэри ушунча аябай максары берди, эмне үчүн өткүзүп берди? Эмне тез кемел кабыл алынбайт? Эмне үчүн сиз пенсия боюнча угарман, уксаңыз, пенсия боюнчабы сурооңуз? Пенсия боюнча суроо болсо байланышка чыгыңыз. Студия номери 680606 жана 0552 680606 WhatsApp номерине суроо же пикириңизди калтырыңыз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатчылык. Биз ошол элде деле азыр биз 58 жаштабыз. Анан бир компанияда иштейбиз. Соцфонду төлөнүп атат. Канча көлөмгө чейин төлөнгөндө болот, канча көлөм суммада акча төлөнүш керек. Негизи төгүмдөр анан канча Сиз мамлекеттик мекемеде иштейсизби же жеке менчик? Ооба, частный компанияда иштейм. Бирок айлык акыңыздан кармалып атат да, туурабы? Ооба, кармалып атат. Эми ал жерде туура түшүндүңүздөр, айлык акыдан төлөнгөн болсо, ал жерде мыйзам боюнча 27,25% өлчөмүндө кармалат. Мунун 17,25%-ын иш берүүчү төлөйт. Ал эми ишкердин өзүнөн 10% ошол пенсиялык фондго, эгер жана жаш курагы 64-жылга чейинки эркектер болсо 10% толугу менен пенсиялык фондго төлөнөт. Эгер андан жашыраак болсо, анда 2% топтомо фондго, 8% пенсиялык фондго. Ал эми 17,25%-ын ичинен 15% пенсиялык фондго, 2% милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна жана 0,25% эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна которулуп берилет. Ошондуктан бул жерде сиз өзүңүздүн маалыматыңызды билгиңиз келсе, паспортуңуз менен райондук башкармалыкка же болбосо Жибек жолу 356 деген адрес боюнча кайрылсаңыз, жеке эсебиңизден көчүрмө аласыз. Ошол жерде бардык айлык өлчөмү, канчадан чегерилип атат, ошонун бардыгы анан кайра кайтарымы азыркы учурга канча экенин көрсө болот. Суроолорго Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун өкүлдөрү жооп берип жатат. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго байланышкан суроолорду узатыңыздар. Азыр кезек сизде. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кулак сизди, айтыңыз. Мен суроом бар эле. Мен пенсиям 3300 эле да, а прожиточный минимумга деле карандабайт. Мен анын пенсиямды алам дагы 2000 сомуна же 1500 сомуна эме алам, дары алам. Анан мен пенсиям вообще эчтекеге жетпей эле турат. Сразу эле ошо прожиточный минимумга толуктап койсо болбойбу? Рахмат сизге. Тилекке каршы биз камсыздандыруу принциптери 96-жылдан бери киргизилген. Биз эмне үчүн жанагы төгүмдөрдү убагында төгүңүздөр деп бар бир жаранга маалымат катары айтып берип атабыз. Төгүмдөрдү төгүп турсаңыздар, кийин пенсияңыздын өлчөмү жакшы болот деп. Көпчүлүгү союз учурунда иштеген стаж боюнча эле калып калган. 96-жылдан кийин ашып кетсе, жеке жер үлүштөрү боюнча гана төгүмдөрдү төгүп коюп, ошо менен чегерүүлөр аз болгондуктан пенсиянын өлчөмү да түздөн түз ушул төгүмдөргө жараша болот. 96-жылдан бери мына азыр 22-23 жыл стаж болуп калды. Ошол учурга ай сайын төгүмдөрдүн өлчөмдөрү аз болгондуктан пенсиясынын өлчөмү да аз болушу мүмкүн. Анан биз эми аны азыр көбөйгөндө, мисалы октябрдан баштап таасир этеби бул угарманга пенсиясына? Бул жерде дагы мен айтып кетишим керек, жанагы долбоор боюнча 250 сомдон кем эмес кошулат, андан ашык кошулбайт. Анткени анан базалык
пенсиялык бөлүгүнө 100 сом кошулушу мүмкүн. Эми баягы бул жерден социалдык чыңалууну дагы биз карашыбыз керек. Анткени көп жыл иштеп, көп төгүмдөрдү төгүп турган адамдар менен баягы стажы аз болуп, анан төгүмдөрдүн өлчөмү аз болгон адамдарды бирдей абалга алып келип койсок дагы туура эместик, теңсиздик болуп калып атат да. Ошондуктан биз бул жагында карашыбыз керек болуп атат. Бирок ошол эле учурда, мисалы үчүн азыр мына 3300-дү 7%-га көбөйтсөңөр, базалык бөлүгүн алып салып, электр энергиясынын компенсациясын алып салып көбөйтсөңүздөр болбогон акча чыгып калат. Ошого карабастан биз 250 сомдон кем эмес көбөйтөлү деген чечимге келип атабыз. Эми буюрса кабыл алынып калса ушундай болот. Ошондуктан бул жагында карашыңыздар керек да. Анан эми ар бир адам өзүнүн келечектеги пенсиясын өзү түптөп, өзү башынан ойлонуш керек. Биз азыркы учурда жаштарга да бул боюнча жакшы иштерди жүргүзүп атабыз. Анткени мына 11-классты баягы бүтүрүүчү класстарды же жогорку окуу жайлардын, орто окуу жайлардын, атайын орто окуу жайлардын бүтүрүүчү студенттер менен дагы жолугушууларды өткөзүп, ошол жерде лекциялар окулуп атат. Анткени пенсиялык баягы сабаттуулугун жогорулатуу боюнча. Анткени алар эртеңки күнү эле жумушка чыгышат, ишке чыгышат, анан өздөрүнүн пенсиялык укуктарын билиш керек деген максатта. Уланталык дагы уругарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Айтыңыз суроңузду. Эки суроом бар. Айылда бир атанын суроосу да, мен тактап алып сиздерден билип алып айтып берейин деп атам да. Убагында иштеп жүргөндө соцфондко акча алчу экен, жумушунан алып калчу экен. Азыр пенсияга чыкса деле соцфондко акча төлөө деп беришет экен да. Анан ата төлөбөй мен пенсия алып атам десе, карызым көбөйүп кетти деп документ алганы барса кыйнай берет экен да. Бул мыйзам боюнча туурабы? Пенсионерлер соцфондко акча төлөш керекпи? Мен түшүнүп атам. Экинчи суроңузду айтыңыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген майып балдар пенсия пособиябы алышат эмеспи? Ошо аларды караган ата-энелер да алыш керек деген демил көтөрүлдү эле да. Бул мыйзам ишке ашты, бул демилге ишке аштыбы же сиздерге карабайбы, карайбы? Түшүнүктүү. Экинчи суроңузга сразу эле жооп берип койдум. Бул жерден бул маселе социалдык фонддун кароосуна кирбейт. Анткени жөлөк пулдар маселеси эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кароосуна кирет. Алар чындыгында эле ушундай немени көтөрүп чыгышкан, жана балдарды багып үйүндө отурган апаларга айлык катары төлөнсүн республикалык бюджеттен. Эми бул алардын суроосу. Ал эми биринчи сурооңузга мен мындай түшүндүм, эми аксакал үлүш жери бар болуш керек. Биз былтырдан баштап үлүш жери бар пенсия алуучуларды ошол үлүш жерин төгүмдөрдөн бошоттук. Ошол эле учурда жана карызы бар деп атканы чындыгында эле үлүш жери боюнча пенсия чыккандардыкы дагы алар жерди иштетип атат деген эме менен баягы жердин базалык чегинде, ставкасынын чегинде кармалып келген катышкан төгүмдөр. Ошолордун көпчүлүгү баягы түшүнбөстүктөн айыл жеринде мисалы үчүн жыл сайын төгүп кое турган төгүмдөрдү жылдап мисалы үчүн 94-жыл жер бөлүнүп берилсе, ошол убактан бери азыркыга чейин бир тыйын төкпөй жерди иштетип келаткан биздин жарандарыбыз бар, көп. Ошолордун бардыгы эртеңки күнү пенсияга чыгар маалда маселе болуп чыгып атат да. Анан биз айтабыз, сиздер убагында төкпөгөн үчүн административдик дагы бир баягы немелер чаралар бар. Анан штраф салып атат, анан бизден акча сурап атат деп туура эмес түшүнбөстүк болуп атат да. Бул акча сураган эмес, сиздердин ошо жеке эсебиңизге ошол акчалар түшмөйүнчө бул стаж болуп эсептелбейт. Ал жерде мисалы үчүн үй бүлө мүчөсү 5 киши болсо, ошол төккөн акчаңыздар 5 кишиге чачыратып, ар бир адам кийинкиге стаж катары укук бере турган стаж катары дагы ошол кетет да. Ошондуктан ушуну туура түшүнүп алса жакшы болот эле. Көпчүлүгү айыл жеринде баягы салыкты төгүп атабыз, эмне үчүн бизден кайра сурап атасыңар деген. Салык менен социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү эки башка багытка байланыштуу. Анан ошондуктан салыкты төксөңүздөр ошол эле өлчөмдө жер үлүшүнүн эмесин да төккөндү унутпаңыздар дейт элем да. Угатабыз, сизде саламатсызбы? Жеңиш байке, биздин Нарын шаарында Казиева Эркингүл деген баатыр эне бар да, ошолор суранып атат. Мен дейт, 6 жыл иштеген дейт, Себат Түрк лицейинде 5 жыл иштедим, 11 жыл дейт, 2 жыл ona метүч ишаны бүттүм дейт. Бирок ушул эки соцфондко барсам дейт, мен пенсияга жашың жете элек деп койду дейт. Мен таң калып атам да, баатыр эне болсо, ушул жөнүндө маалымат берип коюңуз. Казиева Эркингүл. Жок, канча жашта? 49-та. Нарында бул. Ооба, Нарын шаарында. Канча баласы бар? 7 бала, баатыр эне алган, баатыр эне төш белгиси бар бит. Жем ал жерде деген бийик толуу шартта чыгыш үчүн 15 жылдан кем эмес стаж болуш керек. Ага жетпей атат да.
Анан эми стажы келбесе, мыйзам боюнча бир шарт аткарылбаса, укук берилет. Анда ушул сунушту киргизип коебуз, сураныз. Жалпы Кыргызстан үчүн Баатыр энеге мындай туура эмес го, рахмат. Эми кечиресиздер, эми бул жерде мыйзамдын шарттары, талаптары иштеш керек да. Анан баарыбыз эле Баатыр эне деп, эми бизде азыр мына 37 жаштан деле Баатыр эне, 35 жаштан болуп аткандар бар. Анан Баатыр эне деген статус үчүн эле пенсияны эрте чыгаргыла деген жок. Бул жерде 45 жаштан жеңилдик шартта мындай эле эртерээк чыгып аткан учур үчүн стажы талап кылынып атат. Анын ичинен 15 жыл стажы болуш керек, 12,5 жылдан кем эмес бийик тол шартта иштеш керек. Ошондой шарттары болуш керек. Анан баардыгына эле бир эмеге алып келип, мыйзам талабына туура келбеген талаптарды кое берсек туура эмес го деп ойлойм. 45 жаш деген азыр мындай айтсак, ошол эле айылда жашаган аксакалдар айтып атышат, мисалы үчүн бизге чалышат да. Эмне үчүн үйүндө отуруп эле үлүш жерин бирөөгө арендага берип коюп анан пенсияга чыгарда 45 жаштан 3 бала менен чыгып кетип атат деп. Жап-жаш келиндер чыгып кетип атат. Биз болсо өмүр бою 63 жашка чейин иштеп атабыз деген талаптарды болуп атат. Ошондуктан мыйзамдын шартына көнүшүбүз керек, аткарышыбыз керек. Эми мындан эртерээк койсок, анда пенсиялык фонддун бир саясаты туура эмес болуп калат го. Анткени жаш курагы боюнча деп аткандан кийин эми жана анда услуга келет деп биз азыр аскер кызматындагылардын да көтөрөлүп деп аткан учурда туура эмес болуп калат. Улантабыз, суроолорго Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун өкүлдөрү жооп берип жатышат. Топтомо пенсиялык фондго байланыштуу сурооңузга жооп ала аласыз. Кийинки угарманды угалык, саламатсызбы? Саламатсыз. Угатабыз, кайдан чалып атасыз? Мен азыр Бишкектен, өзүм Нарма булатында пенсион районунда турам, мен булакай. Бул жеңиш. Сурооңузду айта бериңиз, угуп атышат Жеңиш мырза. Жеңиш мырзага салам. Биз Нарымда мындай болгондо келинчегим пенсияга чыккан. 4 бала менен Мусакагория деп чыккандагы биз илгерки иштеп жүргөн немелерибиз жоголуп кетип, кетебиз жоголуп. Келинчегимдин пенсиясын бербей атат 1 жылдан бери. Эмне себептен? Не себептен болгондо 15 жыл болбой калды стажыңар дейт, потому что БТС жоголуп турем. Ал жерден кимден көрүш керек, ким менен соттош керек, ким менен чечиш керек. Мына 1 жылдан бери бербей атат келинчегим пенсиясын. Архивдик маалыматты тактаганда иштеген убагы такталбай калды? Такталбай калып атат. Мен өзүм чабанда болуп иштегем ошол жакта. Меники да чыкпай калды, табылбай атат. Эми аны биз мисалы үчүн анда сот органдарына кайрылышыңыздар керек. Анткени бул жерде биз баягы тийиштүү документ маалыматтардын негизинде гана пенсия чегерилет. Убагында баягы эмгек китепче менен алган менен кийин текшерүү учурунда такталбай калса, мындай учурда сот аркылуу эле чечилбесе башка жолу жок. Ындымак мырза, пенсиялык топтомо каражаттар кимдерге чектелип, анан кимдерге төлөнүп берилет, түшүндүрүп коесузбу деп кайрылган экен Бектемир аттуу угарман. Эң негизги шарт болуп, мамлекеттик пенсиялык топтоо фондусунда өзүнүн каражаттары болуш керек, жеке эсебинде. Андан тышкары жана айтып кеткендей, биздин мыйзамдарга ылайык 63 жашка эркектер же 58 жашка айымдар чыгып пенсиялык жаш курага келгенде кайрылып алат. Ошондон тышкары биздин мамлекеттен башка мамлекетке туруктуу жашоого чыгып кетип атканда, андан тышкары камсыздандырылган жарандын көзү өтүп кетсе, анын мураскерлерине төлөнүп берилет. Ошол негизги учурлар ушулар болот. Угатабыз, саламатсызбы? Саламатсыз, кечиресиздер, мен тактап алайын деп атам да. Былтыр бошоттук дедиңиз да, жер үлүшү болсо деле бошоттуңуздарбы? Анткени туура айтып беришиң керек да. Былтыркыга чейинки ошондо карыздарын төлөп туруп, анан кийин кайрадан төлөбөй койсо болобу соцфондко? Рахмат. Ооба, бул жерде эгер үлүш жерин башка балдарына өткөрүп бере турган болсоңор, анда госрегистр аркылуу ошол маселени чечкенге аракет кылууга, ал эми аксакалдан өзүнөн кармалбайт үлүш жери үчүн. Калган үй бүлө мүчөлөрү үчүн мурунку карызды кандай болбогон учурда дагы ал сиздердин карыз катары турат. Анткени сиздер 94-жылдары ошо мамлекеттик администрациянын чечими менен жер үлүшүн алгансыздар, иштетип атасыздар. Ошондуктан мыйзам чегинде милдеттүү төгүмдөрдү төгүшүңүздөр керек. Уланта беребиз, программабызды дагы бир угарманды угалык. Саламатсызбы? Мен биринчи пенсияга 50 жаштан чыкмакмын, биринчи септен өткөм.
5 жылдан beri görünme жерге барам, кабинеттен gittet, ayağında o Kırgızistan'ın sosyaltına vardım. Acerden 2 yol vardı. 2. yolu varsam 3 yıl ıstağını getmekler 50 yaştan çıkmakın. Ana 53 bolğan. Hazır ben 60'a gelip kaldım. 6 aydan 60'a kaldım. Acerden 45 bin yerimde olurken 45 bin toplanacağım ben. O sosyaltına söyleyip çıkaram ben. Bunu kандай için olur? Бул жерде сиз ошо мыйзамдын талаптарына ылайык жалпы стажыңыз керек 25 жыл. Анын ичинен 10 жылдан кем эмес ошол баягы зыяндуу өндүрүштө иштегендигиңиз тууралуу дагы шарттын аткарылыш керек. Кандайдыр бир экөөнүн бир шарты туура келбей калса, анда тилекке каршы биз сизди мөөнөтүнөн мурда жеңилдик шартта пенсияга чыгара албайбыз, биринчи сеткамен деп айтып атасыз. Ошондуктан 60 жашка келип калсаңыз, жана төгүмдөрдү төгүңүз деп атканы, анын үчүн сиздин 40 жылдан кем эмес стажыңыз болуш керек. Эгер биринчи сетка менен укугуңуз келбесе, анда 60 жаштан чыгуу үчүн стажыңызды толукташыңыз керек. Стажды калыбына келтирүү каралган орточо айлык акынын 8%-нан кем эмес өлчөмдө азыркы учурдагы ошол регион боюнча орточо айлыктан 8%-дан кем эмес өлчөмдө төгүп 96-жылдан кийинки баягы иштебей калган кандайдыр себептер менен стажыңыз жок болуп калган учурду толуктасаңыз болот. Анан эми баягы мындай эмеси жок эле, негизи жок эле сизге пенсия чегербей аткан жок болуш керек. Ал жерде бир кандайдыр бир талаптар аткарылбай аткан болуш керек. Угуп атабыз, сизде саламатсызбы? Assalamu alaykum. Кулак сизде, айтыңыз сурооңузду. Суроом бар болчу. Байланыш үзүлүп калды көрүнөт. Бизде WhatsAppка дагы жөнөтүп койсоңуз болот. Биз жана кеп кылып атпайбызбы ушул топтомо пенсиялык фонд боюнча депчи? Негизи инвестициялык портфелдин түзүмүнө багы талаптар кандай, анан кандай активтерге уруксат берилген? Бизде бул мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун каражаттары күн сайын жайгаштырылып, инвестициялык киреше алуу үчүн иштер жүргүзүлүп турат. Бул каражаттар мамлекеттик баалуу кагаздарга жайгаштырууга мүмкүн бар, жана коммерциялык банктарда депозиттерге, жана жергиликтүү бийлик органдарынын баалуу кагаздарына жайгаштырылат, жана ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштырууга мүмкүнчүлүк бар. Бул баардык активдер боюнча өзүнүн өлчөмдөрүнүн чектөөлөрү бар. Мисалы үчүн бирөөнү айтып кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздарга 80%-дан ашпаган өлчөмдө жайгаштырылат, жана башка ушуга окшогон чектөөлөр болот. Уланталык азыр дагы бир угарман суроо берген турат окшойт. Кулак сизде. Саламатсыздар. Саламатчылык. Менде мындай суроо да, 2 суроом бар. Айтыңыз. Биринчи суроомна биз үлүш жерибиз бар, айыл жерде. Ошо үлүш жерден социалдык төлөмдөрдү төлөп. Катуураак сүйлөсөңүз бир аз, жарайбы? Үлүш жериңиз бар, Ошол жактан социалдык төлөмдөр төлөнүп атат, биринчиси. Экинчиси шаарда иштейбиз, шаардан да төлөнөт, ошол бир базага топтолобу жагандай? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, не правительственный государственный фонддор төлөнөт экен да, ошол жакта жарандын көзөтчү балдарына, бир туугандарына төлөнүп берет экен чогулган акчасы. Бул государственно каралган эмес, бул 2 суроом бар да. Рахмат. Биринчи суроого Жеңиш мырза сиз жооп бересизби? Үлүш жерден взностор төлөмдөр төлөнгөн болсо, ошол эле учурда айлык акыдан бизде көпчүлүгү мындай айыл жеринде мугалимдер, жанагы айыл өкмөттүн иштегендер, айлык акы алып иштегендердин баардыгынын эле үлүш жери бар. Ал кишилердики кайсы төгүмдөр төгүлсө, ошого жараша 5 жерде иштесе 5 жерден төгүмдөр төлөнсө, баардыгы бир ошол жеке эсебине барып түшөт дагы, кийин пенсияга чыкканда көбүрөөк суммадагы пенсия алат деген сөз. Эсепке алынат. Ошондуктан бул жерден кабатыр болбосуңуздар керек. Болгону жанагы өзүңүздүн жеке эсебиңизди текшерип турушуңуз керек. Түшүп атабы, канча сумма айлыгыңыз менен туура келеби? Көпчүлүк жерде жанагы жеке ишкерлердин арасында да ушундай эмелер бар. Айлыгын конверт алат дагы, отчетто башка суммалар көрсөтүлүп калат. Анан кийин пенсияга чыгарда талаш тартыш маселе келип чыгып калып атат да. Ошондуктан текшерип туруңуздар деп
баардыгыңыздарга айтат элем, жашынан пенсия жашына чейинкилердин баардыгы. Экинчи суроо боюнча жана мамлекеттик эмес фонд боюнча сурап атат. Мамлекеттик эмес фонддордо ал жактарга өздөрүнүн ыктыярдуу түрдө төлөмдөрдү төгүшүп пенсияга кошумча иретте каражат алганга максаттуу болот ал иштер. Алардыкы туура өздөрүнүн негизги тартиптери бар. Алар менен балдарына, эгер мураскерлерине балдардан да тышкары башка мураскерлер болсо аларга да төлөнөт. Биздин мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунда так мыйзам жазылган, сөз жок. Мураскерлерине балдары болобу, жакын туугандары болобу башка да төлөнүп берилет. Болгону жана мамлекеттик нотариустан тиешелүү күбөлүк алынып келиш керек. Демек артыкчылыктары окшош эле экен да? Ооба, окшош эле. Кийинки угарман, саламатсызбы? Угат ал сизди? Саламатсыздар. Кулак сизде, айта бериңиз суроңузду. Мен Тынчтык мырзага суроо жасап берем. Бул жанагы погребной после смерти семьясына жана калтырап турган пенсиясын жөнүндө айтып атасыз. Ошол погребальный жанагы суммасы акчасы берилбей калган семьяга 3 жыл мурун каза болгон адамдыкы. Анан ошону эми азыр кайка кайрылуу керек, ошол жөнүндө кантип чечип алса болот, ошону айтып бере алсаңыздар. Сөйүп коюуга каралган акча каражатыбы? Ооба, ошол жөнүндө сурадык. Ооба, сөйүп коюуга пенсионер беле ал киши? Каза болгон киши пенсионер беле? Ооба, пенсионер. Майыптык каражатын алып жүргөн. Биздин социалдык фонддонбу же социалдык өнүгүү министрлигиненби? Анткени бизде эки ведомство эки башка иш алып барабыз да. Эгер пенсионер болсо, анда ошол учурда кайрылуу керек болчу. Анткени ал жерде дагы мыйзамдын талаптары бар. Убакыт өтүп кетсе, канча убакытка чейин деген көрсөтүлгөн. 2 жылдын ичинде ушундай убакыттын ичинде төлөнүп бериш керек болчу. Анан эми каза болгондон кийин азыр баардыгы эле билет болуш керек. Сөйүп коюуга социалдык фонд тарабынан, пенсиялык фонддун каражаттарынын эсебинен ушул сөйүп коюу каражаты төлөнө тургандыгын. Анан эми билбестик менен өтүп кетсе, биз тилек акчаны азыр кайтарып бергенге мүмкүнчүлүк жок, эгер мыйзам жол бербесе. Ынтымак болсо. Кошумча да жооп, ушу каза болгон, камсыздалган адамдын балким мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунда каражаттар болуп калышы мүмкүн. Ошол мурун кайсы райондон пенсия алып атса, ошол районго барып кайрылып сурап тактап көрүңүздөр. Эгер бар болсо, ошол мураскерлерине төлөнүп берилет. Азыркы чектөөсүз ал убактысы чектөөсүз. Ушул эле сурооңузду улай дагы бир угармандан суроо келип түштү. Мындай дейт, пенсиялык топтомо фонддогу каражатты дейт, мураскерине алгандар барбы? Болжол менен канча сумма чегерилип атат дейт, мисалдар менен келтирип бересизби дейт. Мисалдар менен келтиргенде мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун чегерилиши бул адамдын өзүнүн айлыгына жа байланыштуу. Жок, болжол менен мисалдарды келтирип берсеңиз кызыгып аткан экен. Азыркы учурда өзүнүн өлчөмү жеке эсебинде миллион сомдон көп каражаты бар адамдар бар. Мисалы үчүн 29 адам бар экен да, миллион сомдон көп. Орточо алганда анча чоң болбой жатат, 6000 сомго жакын болуп атат. Эгер биз алсакчы, бул бир өзүнүн негизи бар. Анткени азыркы учурда баягы мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна катышпаган жарандар алып атат да. Баягы пенсияга чыккан, бошотулган, жана 68 жылдан мурун төрөлгөн айымдар, жана 64 жылдан мурун төрөлгөн эркектер алып атат. Алардыкы 2 жыл эле алынып, токтоп калган болчу. Биздин негизги алуучулар бул 20-жылы башталат да. Ошол убакытка келгенде өлчөмдөр аябай эле чоң болот. Ага чейин берилбейби? Ага чейин негиз жана айтылган негиздер келсе бериле берет. Мисалы эгерде фондунда өзүнүн топтомо фонддо айталы сиз айтканда миллион сому болсо, ал мураскерине канча берилиши мүмкүн? Болжол менен айта аласызбы? Бул топтомо фондунун каражаттары 6 жыл деп коелу. 2% өлчөмүндө кармалган төгүмдөр анын үстүнө жыл сайын инвестициялык киреше түшүп атат. Мисалы үчүн 2017 жылдын жыйынтыгы менен 12,59% болду да. Ошондо баардыгы көбөйтүп отуруп, азыркы мисалы жана башында айтып кеткен 16 миллиард сомдун 40%га жакыны бул киреше. 60% гана бул төгүмдөр жаранды. Жок, мен конкреттүү суроо бердим да, ошого жооп берсеңиз, бир киши мисалы
мисалы топтомо фонду бул 2013-жылдан баштап иштей баштады да 6 жылдын ичинде ошол мураскер ала турган болсо бул жыл менен канча каражат колуна тийиши мүмкүн? Канча топтолсо ошол 1 миллион деп атпайбызбы, айталы? Эгер ошол мисалы үчүн айлыгы чоң болуп, ал киши 1 миллионго жакын каражаты бар деп атпайбы? Ошо 1 миллионду алат. Эгер мисалы үчүн ошо мураскер болуп аткан баласынын атасы жакшы иштеп, жакшы айлык алып, ошончо канча төрөп койсо биз 1 сом кармабай беребиз. Анда 1 миллион сом кайра мураскер алышы. Үстүнө түшкөн кирешеси менен кошулат. Ошону тактап коюп сурадым да. Бирок бул жерде айта кетиш керек, баягы бизде тез төлөмдөр деген бар, анан бир жолу төлөмдөр деген. Эгер базалык бөлүктүн 15 эселенген өлчөмүнөн көбүрөөк сумма болуп калса, азыркы учурда мисалы үчүн миллион сом деп атабыз, миллион болуп калса, анда биз аны бөлүп 3 жылдын аралыгында ай менен бөлүп пенсиясын пенсионер өзү кайрылса, мураскерге бир жол төлөнүп берилет. Улантабыз, кийинки угарман саламатсызбы? Ооба, саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен суроом, мисалы, мен атамды коелу, пенсияга чыкканга чейин алдын ала мамлекетке төлөм кылып, мисалы 50 000 сом же 100 000 сом же 200 000 сом төлөп койсо, ошол кишинин атынан кийин пенсия чыкканда ошол пенсиясы көп чыгат деген ушундай сөздөрдү уктамбыз, ушул чынбы? Бул эми пенсиянын төгүмдөрдүн өлчөмдөрү келечектеги баягы орточо жашоо узактыгына жараша эсептелип чыгарылат. Анан баягы төккөн акчаны эле бир күндө эле кайра алам деген туура эмес ой. Анткени ал пенсиялык жаш курагы баягы орточо жашоо. Ошончо көлөмдө улам төгө берсе, сала берсе дейт да, бул банк акчага каражаты кайтарылып берилет. Бирок 13-15 жылдын аралыгында да, анткени биз орточо жашоо узактыгына эсеп кылабыз. Ошондуктан баягы бүгүн 50 000 сом төксөм пенсияма сразу 50 000 сом кошулат деген туура эмес да. 50 000 сом баягы бөлүнүп, бирок пенсиясынын өлчөмүнө кандайдыр бир өлчөмдө кошулуп төлөнүп берилет. Толугу менен кайтарылат да. Эгерде ушул мамлекеттик топтомо пенсиялык фонддун ишине байланышкан суроолор болсо, анда албетте социалдык фонддун башкы офисинде Бишкек шаарында жайгашкан кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле жергиликтүү райондук социалдык фонддон дагы башкармалыктардан маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Суроолорго Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын жетекчиси Жеңишбек Мукамбетов менен топтомо пенсиялык системаны өнүктүрүү секторунун башчысы Ынтымак Мурзахматов жооп беришти. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда болсо Билайн онлайн оюну.